Туризм тармагын өнүктүрүү Кыргызстанда артыкчылыктуу багыттардын бири. Буга байланыштуу Кыргыз өкмөтү аймактардагы туристтик жайларды жакшыртуу менен тейлөө сапатын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурууда. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик фонд экономика министрлигине карайт. Анын баштапкы милдети инфраструктуралык долбоорлорду колдоо жана аны ишке ашыруу болуп саналат. Албетте, бул өкмөттүн биздин мамлекеттин 100% ушул туризмге болгон көңүл буруусу жана колдоосу деп кабыл алыш керек да. Бүт Кыргызстан боюнча 49 жылдыкка чейин 5 жылдан баштап 49 жылга чейин мыйзам чегинде эң бир шарты сонун биздин жаратылыштагы жерлерди арендага ижарага сурайбыз. Ошол максатыбыз эмне? Максатыбыз жанагы мамлекеттик жеке кызматташуу мыйзам негизинде ошол жакта жана кыргыз үйлөрдү же болбосо кемпинг деп коет, кемпингтерди же туристтик базаларды куруу максатында ушундай проекттер бүгүнкү күндө старталды. Аталган фонд быйылкы жылда өлкө боюнча эң биринчи кезекте келген туристтер үчүн 68 даана таза, тыккан ажатканаларды, эне бала бөлмөлөрүн курат. Кийинки кадам Кыргызстан боюнча орун алган тарыхый жана маданий жайларды тактоо жана алардын маршруттук карталары түзүү. Андан соң мамлекеттик санаторий жана эс алуучу жайлардын шартын жакшыртууга көңүл бурулат. Кандай гана турист болбосун, маселесин толук кандуу чечиле турган ушундай тейлөөчү бир борборго айланыш керек да. Ошондой 68 точканы алдын ала Кыргызстан боюнча 68 үштүк салабыз деген оюбуз бар. Азыр 2 айдын ичинде мына туристтик сезонго жетишүү максатында тез аранын ичинде оперативдүү 21 үштүк ошо респоинтту салышыбыз керек. Ошонун 3 респоинт Талас областына, ошо Талас шаарына түшүш керек да. Аталган фондко туризмди өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду сунуштоого болот. Алар туристтик мүмкүнчүлүктөрдүн баарын карап чыгып, колдоо көрсөтөт. Талас районунун Осмонкулов айыл аймагында бүгүнкү күндө койка кызматташтык агенттиги менен 5 конок үйү пайдаланууга берилген. Аз болсо да чет элден туристтер келип кетүүдө. Алар үчүн аталган аймакта орун алган маданий жана тарыхый жайларга туристтик турларда уюштурулган. Болгону ал туурасында маалыматтык камсыздоо жагын колдоону суранышты. Окууларды өткөзгөнбүз, тамак жасоо, коноктосуу жана башкалар боюнча. Андан тышкары кай жакка бара турган маршруттардын баарын түзгөнбүз да. Бул боюнча биздин иштерибиз жакшы эле жүрүп жатат. Жакын арада туристтер эс ала турган кофейня курабыз деп ошо койка менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Бул азыркы келген бул фонд, туризм фондунун бизге болгон пайдасы биздин кылып аткан ишибизди чет өлкөлүк туристтерге жеткирүү максатында бир борбор ачса жана ушулар менен иш алып барса деген суроолорду бергенбиз. Аймактардын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн жайылтууну Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги да колго алып, Талас облусунда ири долбоорлор ишке ашканы турат. Маркетинг боюнча дагы чоң иштерди жүргүзөбүз. Кыргызстанды туристтик өлкө катары таанытууда булга чейин абдан алгылыктуу иштер жасалбай келдик элек бюджетке карата. Бирок азыркы учурда ошол жумуштардын баардыгы башталат. Андан тышкары эми туристтик сезон кайсыл жерде мындай абдан өөрчүсө, өркүндөсө, ошол жакка мамлекеттик органдардын көбүн жөнөтөбүз. Мисалы, быйыл Ысык көлдү абдан күчтөйбүз. Анан жерлерде кандай туристтик объектилер болсо, ошолорду оңдоо иштерин жүргүзүп баштайбыз. Таласта турабыз азыр. Таласта туристтерди тарта турган бир 3-4 объектиси бар. Маданий же тарыхый баалуулукка ээ объектилер өлкөнүн ар бир аймагында бар. Талас облусунда туристтик мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Туристтерди тартуу үчүн эң ириде тейлөө сапатын жогорулатуу менен инфраструктура маселелери толук чечилиши зарыл. Рахат Бишелиева, Чыңгыз Бокошов, Ынтымак Мейманбеков, Талас облусу.